Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз Сарыөзөн командасы тууралуу сөз кылабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул жылы команда оор абалда калып, мелдешке чыкпай калышы дагы мүмкүн эле. Бирок турнирге бир жума калганда гана чогулушту. Ага карабастан команда жакшы оюн көрсөттү. Кийинки турнирде команда мындан дагы күчтүү болуп чыгабыз деген ойду айтып жатат. Командада кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Алдыда кеп кылабыз. Сарыөзөн командасынын расмий баракчасы төмөнкүдөй билдирүү таратты. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Сарыөзөн клубу жыл башынан бери оор абалда калды. Сүйүктүү клубубуз аз жерден чыкпай кала жаздап 5 мартта гана куралды. Составка жогорку лиганы көрбөгөн 6 бала кирди. Жалпысынан команданын 70%-ын 23 жашка чейинки балдар толуктады. Көбүңүздөр турнирге чейин жаштардан күмөн санадыңыздар. Бирок финалдан кийин жаштарга ишенсе болооруна сиздердин дагы үмүтүңүздөр жанды. Биздин жаштар бүчүр байлады. Алар жогорку лига эмне экенин, ынтымак достук менен кармашса болооруна көзү жетип кайтышты. Бардыгыбыз тең. Сарыөзөнгө качан жаштар келет деп суроо берип келчелек. Эми мына жаштар келди. Урматтуу көрөрмандар, ат баккан чарбагерлер, жөнөкөй калк, сиздерге кайрылабыз. Келгиле Сарыөзөндү бирге колдойлу. Мына ушундай билдирүүнү таратты. Болжолдуу түрдө 3 апрелде Сарыөзөн ипподромдо чогулат. Ошол жерде аттарын берем дегендер барып, аттарын кароодон өткөрсө болот. Рустам Тыналиев команданын келечеги тууралуу буларды айтты. Менин жаштарга үмүтүм чоңойду. Ушул балдар Сарыөзөндү жаңы деңгээлге алып чыгарына ишенип калдым. Буйруса көп күттүрбөй эле чүйлүктөр жаштардын жемишин көрө баштайт. Мындан тышкары дагы бир дайындоо. Самат Жумакадар Сарыөзөн командасына менеджер, уюштуруучу кызматына дайындалды. Самат Байке буга чейин блогер, андан кийин Акшуңкар командасынын башында болуп келди. Быйыл Сарыөзөндүн сакталып калышына чоң салым кошкон. Эртең 25 мартта Бишкектен Көлгө жеңил машина кетип жатат. Ат бастырышканга барабыз дегендер кошулуула. Бул билдирүүнү Сарыөзөн командасынын расмий баракчасы билдирди. Бул ирет Сарыөзөн аттарга басым жасаары түшүнүктүү. Себеби дегенде финалда команданын аттары өтө алыс болуп калгандыгы байкалган. Финалда жеңилип калгандыгынын себебин дагы Сарыөзөндүн оюнчулары аттарга байланыштуу деп айткан. Нурдин Болотбековдун интервьюсун назарыңыздарга салабыз. Жакшы элем буюрса. Oyun табазы жөнүндө Нурдин дээрлик мындай салымдардын аразы алыс болуп атты. Мындай жакшы тиреш менен эки тайым дээрлик кармашып бардыңар. Аттар күчтүү болду аларды дагы. Биздин 8 ат менен ойнотупуз да. 8 атыбыз алардын аттарына туруштук берди, бул жакшы эле. Бирок анча да аттарыбыз слабыйраак болду. Ортобуз дагы зайчтабыз аттар анча болбосо. Болгон күчтү салып ойнодук. Нурдин, буйруса 9 майга кайсы атты болжолдоп турасың? Буюрса БТР эле өзүм. Кайра эле. Буюрса жакшы болуп кетти. Баракелде. Урматтуу көрөрмандар, Сарыөзөн командасынын келечеги кандай? Жана курамга дагы кайсыл оюнчулар кошулушу керек? Ой пикир калтырыңыздар.